Ассаламу алейкум, ардактуу биздин YouTube көрүүчүлөр, кадырма мекендештер, жалпы кыргызстандыктар кандайсыздар? Амансыздарбы? Кармаган орозоңуздарды Аллахым кабыл кылсын. Биз бүгүн Бишкектеги Ала Тоо конушуна жакын жердеги поляга келдик. Бул жерде бизде азыр Кубан деген байке күтүп алмакчы. Биз бул Кубан байкенин бул жерде дыйканчылыгын угуп келип калдык. Азыр сіздерге бир сыйра бул Кубан байке эмне тикти, канча жылдан бери бул жерде жумуш кылат, ошол боюнча сиздерге кененирээк маалымат алып беребиз. Ассаламу алейкум, Кубан байке кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолук, иштериңиз, бала чака кеңиз учурашып коелу. Жакшысызбы? Иштер болуп атабы? Бул жерге эмне тиккенсиз? Малина тиккенбиз. Малина. Ушунун баары малина базмы? Бүт көрүнүп турган баары? 2 гектар малина. Арендага алып отурганбыз. Сон айтсаңыз, бул негизи бул жумушка кантип келип калгансыз? Өзүңүз илгерки мындай профессияңыз эмне эле, анан кандай болуп ушинтип малина отургузуп калгансыз? Анан бунун көчөттүн баягы сорту кандай? Канча жылдан бери иштетип атасыз? Жакыныраак барып сүйлөшүп, бир сыйра айтып көрсөтүп бере аласызбы? Бул бияка келип калган себеби Кореяга мигрант 5 жыл иштедик. Сиз да мигрантчылыкты көргөн экенсиз да? Машалла. Мигрантты көрүп, Бейшенбек Бекешев агайыбыздын ошо программасынан көрүп, Арты кайрылып атсың, Аллах рахмат алсын. Ошо жерде Нурлан Актөрө деген балдар малина боюнча ошол интервью алган экен, ошолорду көрүп биз да кызыгып калганбыз да. Ошо Кореядан келип, анан ошо малина боюнча бияка кызыгып, ошо өз поляга чыгып көрүп, анан берде бир эже менен таанышып калдык. Ал эжеден ошо малинасы аябай жакты да, көчөтү жакшы экен. $1 алгам, ошодон көбөйткөм дейт. Евро малинабы бул, Баягы европейский баягы малинабы? Ошо евро малина экен. Бул эже эме Бишкекте эле отургузуп иштеп жүргөн да алар, Бул деле бул наркы эмеде да. Жакшы. Анан эме сиз бул жерге канча гектарга канча көчөт отургузуп жетиштиңиз? Гектарга биздики аралыгы чоңураак болуп калды. Себеби мен трактор менен иштетем деп 2 метр кылгам аралыгы. Арасына трактор киргидей кылып, жана мини тракторлорбу? Японский тракторлор. Жерге 18.000 көчөт кеткен. 18.000 көчөт. Жакшы. Сиз деле почти долларга эле алып турсуз да өзүңүз деле? Ошо доллардан алгам. Жакшы көчөт алгам да. Алып атканда ошо кымбат экен деп айтты бияктагылар. Бирок кийин эмесин берди да, үзүрүн берди. Актады деңиз? Актады. Машалла. Быйыл 3-чү жыл. 3-чү жылда эле уже көчөтүн өзү актап койду да, көчөт эле. Актап койду. Азыр негизи мен да өзүм түштүктөн малинанын кенинде чоңоюп, ошол жакта чоңойгом. Анан менин өзүмдүн көз байкашымча биз жактагы малиналардын бир аз сорту башкачараак. Мисалы эле токтолуп кете турган болсок, мисалы азыр могу жанынан чыккан жаш көчөттөр экен. Могу жаш көчөттөрчү. Машалла. Бизде бир аз эмеси башкачараак да, мындай. Могу эмесичи, сөңгөгү бир аз башкачараак да. Бир аз ичкерээк. Анан мунукунда байкап атабыз. Негизи могу сөңгөгү жашыл, анан могу тикенектери мындай розовый, фиолетовый сыяктуу кызыл болуп кетет экен. Анан дагы бир байкашымча мындай семизирээк болот экен бир азчы. Жоон болот экен. Анан мөмөсү дагы башкага караганда веси оорураак болот да. Веси оорураак. Анан эсиңизде болсо биз бул көчөттөрүңүз өсүп, жанакы малиналар аябай бышып турганда келгенбиз. Өзүңүз ошондо кийин байланышканда айттыңыз эле, кеч күздө деле, баягы кышында деле, баягы бир кар жааганда деле бул жерде терип аткансыздар, Биякта мен ага чейин ноябрга чейин терем да, анан калган ошо башкаларга берем да. Калып калганыбы? Машалла, сонун. 18.000 көчөт эктиңиз. Долгоиграющий да. Долгоиграющий. Азыр бул талаа бетинде могул байкелер иштеп атат го, булар эмне иш кылып атат азыр? Булар азыр ошол жасыл көчөт менен алып атат. Булар дагы ошол 2,5 гектарга эгишип атат.
Буларга көчөт берип аткан экенсиз да? Акыркыларын азыр алып бүтөт, бүткөндөн. Булар уже бүтүп атабы? Бул жактар терилип бүттүбү ошондо? Бияктагыларды казып кетти да, арасында көчөттөр. Быйылкыга демек только күзгө эле калат экен да, эми күзгү көчөттөрдү эле сатат экенсиз да эми, Күзгүгө. Эми азыр уже бул эмесин алганга даярдайбыз да. Эгерде бунун мисалы арада чыккан көчөттөрүнө, мисалы могу кичинекей көчөттөр турбайбы? Буларын албай койсо эмне болуп калат анда? Бул албай койсо, бул основной бул меме бере турган эмени күчүн алып коет да бул. Ошо ага чейин ошо көчөткө алып, анан кийин фреза менен жүрүп чыгыш керек. Муну кургап калгандар былтыркылар булар, баягы уже кесесиздер да. Анан айтсаңыз, буну караштын жолу кандай негизи? Жеңилби, оорбу? Негизи өзүңүз деле мисалы илгери көп дыйканчылыкка мигрант болуп жүрсөңүз, буну кантип эле баштап, кантип эле өздөштүрүп калдыңыз? Негизи биз бала кезден деле дыйканчылык кылганбыз, бирок малина неме кылган эмеспиз да. Буну биринчи жолу деңиз, Үйрөнүп кетсе болот, оңой эле экен. Оңой эле. Прибыли жакшы. Прибыл жакшы. Менетти актайт да. Баа бизнес чөйрөсүндө бирде болот, бирде болбойт го. Буда бул ак эмгек кылсаң, эринбей, жалкоолук кылбасаң эле бул өзүн кайра кайтарып берет да. Эмгегиңди актайт деңиз, Иншалла, баягы хадисте айтылгандай, өзүңө каалаган жакшылыкты бир мусулман бир тууганга кааламайынча толук момун мусулман боло албайсың дегендей, ыйманың толук болбойт дегендей. Бул жерде азыр көчөттөрдү булар сатып алып кетип атса, булар деле эксе буюрса ушундай эле сорт, ушундай эле эмеде алышат да булар деле. Анан канча жылдан кийин эккенден кийин, канча жылдан кийин алып калат? Эккенден кийин эмки жыл эле алып баштайт. Эгерде күзгө отурулса, кайра жазында алып баштайт да. Эгерде жазда отурулса, кийинки жыл алат да. Анан Кубанбай эке, бул астына бир аз эме кыктардан төккөнсүзбү? Бул астына дегенибиз баягы күзүндө неме бышып бүтүп, баягы суук болуп токтогондон кийин комбайн менен эле полный үстүн чабылат, чөп чапкандай эле чабылып эле. Кыркылабы үстүлөрү? Үстү кыркылат да. Кыркылгандан кийин эле анан кийин жана минеральный удобрение бизде азыр жана тооктун кыгы бар го. Ошонун эскилерин алып келип эле чачып тастайсыз, себеп саласыз да. Колдон келсе жана уйдуку ошол натуральный жана мөмөсү да таза болот да. Таза жемиш жакшы го, химикат бар деле. Өзүң жегенди башка бирөөгө деле таза жеген жакшы да. Сонун. Анан Кубанбай эке, айтсаңыз, эгерде секрет эмес болсо, бул жерде сиз мисалы иштеткениңизге азыр канча жыл болду, канча дарамет ала алдыңыз, кандайлык деңгээлде баягы жакшы карадыңызбы өзүңүздүн баамдашыңыз боюнча? Быйыл 3-чү жыл. 3-чү жыл эле быйыл, эккениңизден баштап, 3-чү жыл. Буюрса быйыл ошо бере турган жылы. Былтыр 2-чи жылы 17 тонна берди, 2 гектар. Машалла. Ошол мен биринчи жылы билбей калып түгү ылдыйраак байлап коюп турдум, көп эле төбөленди да калды да. Үстү өсүп кеткенден жатып калды да. Мындай эле болот экен деген, бул ылдый же байлап койгом да. Бул өйдө барып келип турган ылдый барып төбөленип калды да. Негизи мөмөсү кайсыл жерден баштап ала баштайт экен? Ортосунанбы же уч жагында алып баштайт экен? Мөмөсү азыр могу чыккандар, могу ылдый жактан бул июлда, булар ылдый жактан берет да. Бир аз тергенге кичине эме ыңгайсыз болот. Анан кийин булар өскөндө өйдө жак бышат да. Канча метрге чейин өсүп кетет экен бийиктиги? Бул эми жанагы караганга жараша, жакшы каралган болсо же көбүрөөк төгүлүп, удобрение жакшы берилген болсо, бул адам боюнан өтөт. Адам боюнан өтөт. Аны байлаш керек экен да, демек үстүн жаткызып койбой, Байлабаса бул эме бүттүгү ысырап болуп калат экен. Машалла. Анан айтсаңыз, негизи буну караганга канча киши жетишип атасыздар? 2 гектар жерде. 2 гектарды өзүм эле карайм. Өзүңүз эле карайсыз, Себеби дыйкан болгондон кийин башка бирөөнү иштетем, чөбүн алганга киши жалдайм. Кургап калган чырпыктарын чыгарганга деңиз, 10 киши келип жана сорняктарын алат, бир жума иштешет. Түшүнүктүү. Алган болсо жана мотоблок алгам, ошо мотоблок менен жүрүп турам. Анткени мен башка иштегенге эме кылбайм да, ынанбайм да, өзүм таза жакшылап карап, өзүм ден соолукка да пайдалуу деңиз, Бул поляңыздын узундугу канча? Бир эмеге, бир жөөктүн эмеси узундугу канча метр? Биягы 200. 200 метр, биягы 100.
100. Ошондо бул жагы тети бактарга барып калабы? Бияга. Эки бакка барат, а? Бияга болсо. Сонун экен. Анан сизде мисалы мындай бир азыр эми сизде арада мигранттар да көрүп атат. Анан мисалы бул мигранттар деле эми баягы акча тиричиликтин айынан кетип атат да. Сиз да өзүңүз мигрантчылыкты баштан өткөрүптүрсүз. Алла жеңил кылсын негизи баштаган ишиңиздичи. Эми ушул мигранттарга кандай бир кеп кеңешиңизди айтат элеңиз? Мисалы биз номерлериңизди калтырып койсок, мигранттар чалып байланышса, аренда жерлер болсо табыштырып бергенге, же болбосо бир мындай келсе бир аз консультация берип дегендей, көчөтүнөн сатып, кандай бир өзүбүз мекендештер колдоо болобу сизде? Болот эми өзүңө каалаган жакшылыкты башка бирөө кааламай толук мусулман боло албайсың дейт. Ошо баарын эле айтып беребиз, болгондой эле. Биз мигрант болуп биз деле кыйналып жүрдүк. Кандай өзүң жериңде баардыгын үйрөтөбүз, колдоп берген иштейм дегендерге жерлерди деле таап беребиз. Машалла. Сонун. Анан айтсаңыз, ошондо быйыл 3-жыл болгон болсо, буну азыр карап атканыңызгачы. Анан эми быйылга чейин былтыр жакшы тердим деп атасыз. Канча дарамет ала алдыңыз ушул 2 гектар жерденчи? Негизи мындай ойдогудай эле болду же ойдогудан бир аз аштыбы, жетпей калдыбы, кандай болуп калды? Негизи мен буну запаска эле неметкем да, мындай башка иш кылгандын себебин бул жөн эле мындай запас катары бир иштетип көрөйүн деп. Расходдор эле жаап калсын деппи? Көргөм, бирок бул астындай жакшы доход болуп кетти да. Машалла. Мына бул өзү былтыр 3 миллион берди. 3 миллион? Машалла. Мына көрүп турасыздарбы, туугандар? Бул эми сиз баягы жаңы үйрөнчүк болгонуңуз дагы, эми быйыл эми тилин билип алдыңыз да бир аз. Буйруса быйыл эми массага келе турган жылы жакшы бир күчүн берет деп турабыз. Иншалла, иншалла. Алла берсин. Негизи бергенге Алла берет, буюрса. Анан бул көчөттүн атыны баягы долларга сатып алып, атын доллар эле коюп койдуңуздар. Бирок бул көчөт кайсы экенин билбей койдук, бирок тиги же доллардан алгам деп доллар неметкен, ошо менен аты доллар коюлуп калды. Аты доллар болуп калды. Эми ушул бойдон эле аталып кала берет го дейм, эми сизден алгандар деле. Анан дагы бир кызыктуу нерсе, бир эмеде мисалы бир киши иштеп атат дейли, сиз мисалы иштетип атасыз. Бунун сбыт маселеси кандай экен негизи? Сбытында анан мындай өткөрүү жагынан эч бир кыйынчылык жокпу бизде? Жок, эме сбыты жакшы, Кудайга шүгүр. Точкалар бар. Россия, Казакстан, өздөрү балдар келип ящиктерин таштап кетет. Терилгени салып коесуң, келип таразага тартып алып кете берет да. Анан бияктан былтыр Куликовскийди алды да бизден иштеп. Машалла. Машалла. Жакшы, сорту жакшы экен. Сонун. Туугандар, негизи эгерде пейилди эле кенен кылып, жапатырмак бир ынтымак менен жумуш кылсак, бул байке деле айткандай эле, Кубан байкебиз айткандай, ушул бир аз кылып көрөйүнчү, майына кандай болот экен деп эле кылган жумуш экен. Бирок эми азыр күндө негизи основной жумушуңуз деле ушул болуп калды окшойт эми азыр, Ушуга эле өтөбүз го. Машалла. Анан келечекте пландарыңыз, мисалы мондай бир дагы жерлерди кошумча алып, көбөйтөйүн, дагы бир мындай пландарды койдуңузбу? Келечекте эми азыр берди аренда. Анан негизи мен өзүм Таластын кулунда болом, ошо Таласта жерлер бар да, бирок суу чыкпаган жерлер, ошо азыр ошо суу чыкпаган жерлерге капельный кылып туруп эле клубника, малина бизге нары Казакстан жакында. Таластын малина клубника центр кылайын деп атат экенсиз, иншалла. Иншалла, ошака. Машалла, сонун. Биз мына көчөттөрдү көрсөтүп коелу. Жакшы эме көчөттөр мындай чоңоюп баштаган. Эми булар азыр эми күндөн күнгө чоңоюп атат да, булар уже чоңоюп. Машалла, машалла. Туугандар көрүп турасыздарбы? Бул көз тийбесин сонун көчөттөр экен, туугандар. Эгерде көчөттөрүнү алам десеңиздер, биз бул байкенин номерин калтырып коебуз. Күзгү көчөттөрдөн алыша алат эми, күзгүсүнөн. Примерно кайсы убакыттарда сатып калышыңыз мүмкүн? Негизи ноябрдын бир 10-дорунан баштап 20-сына чейин отургузса ошол момент жакшы да. Жакшы момент да, жерде баягы эме болуп турган кез болот да. Биз ошо 10-нан 25-ине чейин отургузганбыз. Анан Кубан байке, дагы бир суроо да. Менде мындай кээ бир мисалы элдин баягы суроосу болуп калышы мүмкүн. Бул
мисалы жаңы баштайын деп аткан адамга канча сотуктан же канча гектардан баштаса баягы кыйналбайт дегендей жанагы көңүлү чөгүп калбайт. Себеби баягы бир бизнести мындай курук эле эсеп менен монча түшөт экен деп эсептеп анан чоң жер алып кыйналып жасай албай калып жетишпей ошондой болгонго караганда мындай бир аз гана анан саз гана деп коет го. Ошондой кылганга кандай эме кеңешиңизди берет элеңиз негизи? Жаңы баштагандарга негизи 1 гектардан 1 гектар жер алып туруп бир 50 сотигин эме кылса, малина кылса, 50 сотигин клубника кылса, анткени клубника биринчи жылы эле доход берет. Машалла. Ошо жана малинанын расходун анан өзүнүн кичине расходдорун жаап турат да. Анткени бизге жана Алишер деген байкебиз келгенде бияка. Баягы чоң клубника тиккен байке да. Жүрөбүз да анан ошондо айтканда силер бияка келип өзү малинаны көрүп кеткен да, жакшы келди анан неме деген да. Клубникада отурушуңар керек экен, анткени чындап эле бул деген июльда кыш баштайт да, биз полный үстүн чаап салабыз да. Малин эме клубника болсо майдын чүйдө 15-20ларынан кыш баштайт экен да. Машалла. Доход боло баштайт ошондо жана рабочийлердин да майда чүйдө расходторго жакшы экен да ошол. Клубника менен эме эки асар тигет. Биринчи жылы доход болбоду го дебей калат экен да, баягы бир аз болсо да доход алып калат экен. Бизге билинбейт го, жана жаңы баштап аткандарга ошол билинбей кетет да, расходтор. Сиз да ошол клубникага өтөйүн деп атасыз анда, ошого да буйрса. Иншалла. Алла берекесин берсин. Бул жакта азыр мисалы бунун кароо жолу кандай болуп калат? Мисалы канча суу коет дегендей, анан сууну көп ичеби, арасыны тез фрезалап туруш керекпи же өзүнүн убактысы барбы, күнү ысык, жылуу дегендей? Кароосу убагында кое берип жибербесе эле жеңил эле болот. Бирок убагынан өткөрө берсе эле кыйналып калат да. Бул фреза жүрүп туруш керек. Жер жумшак кезинде чөп ашыкча урук бирдекелер чыкпай тургандай кылып. Чөп жаңы өтө көтөрүлгөндө фреза жүрө эле, анан суу жагын болсо баягы жумалап коюшат, жума сайынчы. Бу жерде суу кененби сиздерде? Биякта кененирээк. Негизи сууну деген бир мен 12-13 күндө бир коем да. Машалла. Жетеби ошону той ичеби? Ошол жетет да. Канча бир түндө коесузбу же күндүз коесузбу, ысыктабы? Эртең менен 8-те берилет. Кийинки 1 сутка, кийинки 8-те алып берет да. Ошондо турат бүт бойло да. Тартип ошондой да. 1 сутка коюна. Анан бул жакта баягы Актөрө байке булар деле азыр малина кылышып атабы? Булар Жолдун эме жак бети, сол жак бет төргө клубника багышат аякта, клубника карашат, Ар жагы клубника быйыл 90 гектар отургузулган. Машалла. Основной малина да. Нурлан байке ошол бизге үй болгон. Анан чоң малинадан бул клубникадан эккендер бар бул жерде деле? Чоң клубника жок, быйыл эми жаңы башталып атат. Көчөттөрүн сиз да заказ бердиңизби? Көчөтүн жок, биз азыр огородко алып отургуздук. Эми азыр быйыл эмеге гектарлап эметейин деп атабыз да. Отургузайлы деп. Анан эме быйыл ниет быйыл планга деңиз, иншалла. Туугандар көрүп турасыздарбы? Негизи мен да бир секрет менен бөлүшүп кетейин дедим эле. Дал ушул Кубан байкеден мен да быйыл 1 гектарга көчөт алып эктим. Анан сөзсүз түрдө көчөттөрүнү сатып алдык. Анан сиздер деле эгерде сатып алам десеңиздер, эртерээк чамданыңыздар. Дүйнөнүн кайсыл бурчунан бизди көрүп жаткан болсоңуздар дагы негизи Кудайым мээнет кылган адамга бере берет. Ниет эле туура болуп, мээнет эле кылса, буюрса Кудай бере берет. Ошон үчүн мигранттарга деле бир жакшы вариант экен бул деле. Келип мисалы азыр эми ар бир эле мигрантта негизи жер болсо керек айылдачы. Ар биринде эле болот го дейм, баягы үлүш жерлер, анан эгин тала жерлери мисалы кээ бирде баягындай болуп калат го. Арасынын аралыгын чоң кылып бак тегип коет, бирок көптө жетилип калат да, 4-5 жылда, 8 жылда жетилип калат да, анан баягы пайдасына караганда чыгашасы көп болуп, баягы настроениясы кичине бузулгандай болуп, баягы анан бакта карагысы келбей, анан мигрант болуп эле жүрө берейин дегендер да болуп калат да. Ошого бул эми эккенден кийинки жыл сүйүндүрүп баштайт экен да, буюрса, бул неме да, бат прибыльный неме да. Машалла. Бактыкы бир аз кечирээк болуп калат. Анан азыркы немеде бизде азыр могу Россия немеге жаңы сорттогу немелер талап кылып атат да, жакшы малиналар. Анан бул малинаны сиз жана айтып калдыңыз эле, Куликовскийге өткөрөбүз депчи. Кулагым баягы илинип калды эле бир аз. Эми бул Куликовский деле мисалы
бир норма стандарттар менен алат да ошондо туурабы? Бир мисалы экспертиза андай мындай кылып көрсө керек алар деле, э? Ооба, былтыр ошо тиги биз рассада алган эже келген да. Куликовскийдин немелери келип полный текшерип, анан силердин малинаңар жакшы экен, ошо рассада саткан полный немелерди алып келгиле депчи. Демек, сиз кимге көчөт сатсаңыз, алардын сыбытында эле уже бар деңиз, бишкектин ичинен эле, э? Машалла, машалла. Анткени декорго жакшы экен да. Торттун үстүнө жана немелерге жасалган товар. Табигый нерсе деңиз, краскасы да табигый. Анан айтсаңыз, бунун эмесине баягы долгоиграющий деп атпайсызбы, кеч күзгө чейин болот депчи. Анан мисалы бир өзүңүз кызыкчылык үчүн бир даана малинанын башыны тараза коюп көрүңүз, канча грамм чыгып калат экен, же андайга кызыгып көрбөдүңүзбү? Тарткан жокпуз. Былтыр сиз айтып атасыз, 17 тонна алдык деп атасыз, э? Эми баягы тебелендүү болуп калып, төгүлүп калгандан сырткары. Эми быйыл байлап, эме кылып сонун карасаңыз, эми буюрса эми молчулук болуп, суудан үзүкчүлүк болбой, Кудайым жакшы берип калса, канча болуп калат деп буюрса чамалап атасыз негизи? Бир түү 10 килограммдан айланып туруп, 10 килограммдан берип турам. Быйыл 15 берсе деле Кудай иншалла. Бул эми бир сезондо да, бир түү бир сезондо 15 килограмм. Кээ бирлер баягы алмадай болуп эле, бул клубника жанакындай да туугандар. Бул бир тердиңби, калганы дагы кийин 3-4 күнгө, 5 күнгө, бир жумага дагы мындай постоянный терим болуп отуруп, күзгө чейин тере бересиң, э, ошондой, э? Анан баягы алма шабдалларда бир тересиң болду уже. Бир айдын ичинде жумуш бүтөт, сатып бүтөсүң. Бирок бунуку баягы мындайча айтканда жайда, күздө адамды бош калтырбайт экен да, э? Күндө акча. Суу болуп турса эле, жерде ортосун айдап эле турса, фреза болуп, э? Анан дагы бир суроо Кубан байке, бунун аралыгыны канча эксе негизи жакшыраак? Эми сиз баягы 3 жылдан бери уже иштеп, бир аз жакшы уже маалымат демелерди билип калдыңыз да. Канчадан аралыгын эксе жакшы болот экен негизи? Бир көчөт менен экинчи көчөттүн ортосунчу? Негизи мен аралыгын эме трактор бата турган кылып 2 метр кылып койгом да. Таза 2 чыга турган кылып, э? Анткени баягы бизде көп эле 1,40 кылат экен. 1,40 кылганда баягы биякта терген адамдар бар да. Көп эле айтат да, бияка келгенде сиздики жакшы экен, кенен жүрөсүң деп. Адам тийбейт бири-бирине дегенсиз, э? Анан жакын болсо көлөк болуп дагы көп кушпайбы, ошол жагы бар да. Анан негизи 1,60 деле болот. Бирок ал трактор көп объемный, мындай 2 гектар болсо трактор жүргөнгө болбой калат да. Анан мен ойлоп койдум, ошо 2 эле туура менин оюмча да. 2 метр аралыгы. 2, бирок сугарганда 2 жагынан ары калыш керек да. Муну көрүп турасыздарбы муну? Оң жагынан деле, сол жагынан деле арык бар экен. Бул арыктарын бир аз оңдоп чыгасыз да кийинирээк, э, дагы бир эмне. Трактор арык салып берет да берде. Трактор алып салып берет. Суучулук да. Туугандар, бүгүн биз Бишкек шаарындагы Дыйкан байкебиз Кубан байкенин малинасыны көрсөттүк. Бул 18 катар эгиптир, узундугу 200 метрден. Көрүп турасыздарбы, туугандар? Ошого сиздерди деле эми кайсыл жерде болбосун, ушундай бир жакшы жумушту, мындай жумушу өтө деле оор эмес, бирок пайдасы жакшы түшө турган жумуштарды баарыңыздарга чакырып кетет элек. Кубан байкеден Алла разы болсун, опыттарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө. Алла таала берекесин берсин, болушунча ойлогонуңуздан да ашыгыраак берсин. Биз деле буюрса эктик элек, эми буюрса аны деле көрсөтөбүз. Анан Кубан байке буюрса сөзсүз түрдө сиз бизди могул бышып турган кезде бир чакырыңыз. Биз бышып турган кезде дагы бир көрсөтөлү. Туугандар, сиздер ориентирди көрүп алыңыздар. Буюрса бул магазин жылбайт. Бул Кубан байке ушул жерде рабочийлер, ичинде инструменттер тура турган эмес экен. Ушул жерди жаттап калыңыздар. Биз буюрса кийинки келгенде көрсөтөбүз, бирок ал кезде уже монтип өйдөрөктөн көрсөтүп калышыбыз мүмкүн. Себеби бул жерде өсүп, көчөттөр тосуп деле калышы мүмкүн. Көрүп турасыздар туугандар. Эмкисинде буюрса көрүшкөнчө сиздер саламатта туруңуздар. Аңгыча болбой, сиздер Кубан байке менен байланышып, көчөттөрүнү баягындай очередке туруп деле койсоңуздар болот. Себеби быйыл канча көчөт саттыңыз бул жерден азыр эми? Быйыл 25-30 миңге жакын көчөт. 25-30 миңдей көчөт туугандар. Буну сиздер алып эле өстүрсөңүздөр, байкедей болуп мөмөсүн алгандан кийин көчөтү деле актап коет экен негизи, э? Расход, э? Мен $6.000 алды элем, аны актап жаап койду. Машалла, машалла. Мына көрдүңүздөр туугандар, бул живой пример. Негизи
Алла Таала ким пейилини кең койсо, Алла Таалага берекесин бере берет. Мына байкелер эң акыркы көчөттөрдү алып чыгып кетип атат экен. Бирок сарсанаа болбоңуздар. Буюрса күзгүсүнө деле үлгүрөсүздөр. Бул байкебиз деле күздө алып эккен экен. Буюрса күздө алып туруп эксеңиздер, иншалла баягы дыйканчылыктын үзүрүн деле көрөсүздөр. Эми туура айлыкта иштегендер бар, башкалар бар, көнүп калган. Эми бирок дыйканчылыктын иши деле оңой эмес, бир аз түйшүгү бар, бирок баягы натыйжасын бергенде, аягында уже жыйын терим болгондо адамды кубантат да. Бүт баягы чарчаганың эмелер бүт эстен чыгып кетет. Бул жерде талап этиндегилер туугандар жалпысынан көпчүлүгү ороз экен. Ошондуктан 30-32 градус ысыкта карабай иштеп аткандыгына байланыштуу сиздер жакшы ой пикир каалоо тилектериңиздер жазып кетиңиздер. Биз видеобуз аяктап калды. Бул Кубанбай Кендагын жумуштан албайлы. Сиздер жаккан болсо лайктан коюп каналга подписаться болуңуздар. Биз сөзсүз түрдө бунун өскөнүн да көрсөтөбүз. Дагы бир 2 ай, 2,5-3 айда буюрса дагы видеосун чыгарабыз. Бирок ага чейин дагы көчөттү байлап аткандарын дагы бир сыйра көрсөтөбүз. Себеби бул байкебиз баягы жаап чачырганда эчтеке жок, баары деле баягы бул дүйнөдөн баарыбыз өтүп кетебиз дегендей бүт секреттерин көрсөтүп эме кылып берет экен. Даже эгем дегендерге деле айтып бересиз да, монту эк, мындай кылып эк деп эле көрсөтүп бересиз. болгон деле айтып берем. Машалла. Булар азыр эми 3 жылдык болсо канча жылга чейин берет экен, эмесин өмөсүн? 30 жылга чейин бере берет деп, баягы 10 жылга чейин уламда масса көбөйүп, анан кайра 10 жылдан кийин ылдый түшөт экен да. Машалла, демек бактай эле болот го, бактай эле экен да, көчөт эккендей эле болот экенсиң да. Машалла, сонун. Туугандар, сиздер саламатта калыңыздар. Кайсыл жерде болбоңуздар, аман болуңуздар. Тапканыңыздарга Алла Таала берекесин берсин. Орозоңуздарды Алла Таала кабыл кылып, сиздер да ушундай ийгиликтерди жаратыңыздар, туугандар. Сөзсүз түрдө кимиңиздер ийгиликтерди ушинтип жаратсаңыздар, барып бекер тартып берем иншалла.